Dünya жүзүндө болуп жаткан чакырыктар менен коркунучтардын маалында өлкөбүздүн коргонуу жөндөмдүүлүгүн жогорулатуубуз өтө маанилүү. Апта башы президент Садыр Жапаров өлкөнүн бардык күч түзүмдөрүн бир столго чогултуп, мамлекет үчүн эң оолу делген маселени көтөрүп, коопсуздук кеңешин өткөрдү. Анткени куралдуу күчтөрдүн абалын дагы да илгерилетүү президенттин эң артыкчылыктуу багыттарынын бири. Дээрлик 30 жыл бою Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө көңүл кош мамиле жасалып келгени ачуу чындык. Казынанын какшыктыгынан улам коргонуу жөндөмдүүлүгүнө каралган каражаттагы армияны күчтөмөк тургай, минималдуу деңгээлде кармап турууга арсар жараган. Күч түзүмдөрүнүн мындай абалын көргөн президент Садыр Жапаров бул тармакты кыйла жакшыртууга чукул көңүл бурду. Соңку мезгилде бул багытта көп иштер жасалды. Аскер кызматкерлерин кызматтык турак жай менен камсыз кылууга, аларды акчалай, кийим-кечек жана азык-түлүк жактан камсыз болушун жогорулатууга, жашоо шарттарын жана башка инфратүзүм түзүп берүүгө далалат кылып жатабыз. Бул ишти мындан ары дагы уланта беребиз. Отряд курал жарак алууга түзүл. Куралданууга тизилип жаткан бул аскерлерди сырткы кийиминен карап, бир чети офицерлерге окшоштуруп жиберишиңиз толук ыктымал. Ооба, азыр жөнөкөй жоокер менен офицердин айырмасы таптакыр жок. Бирдей кийинишет, болгону погону эле өзгөчөлөйт. Ишенди карайсыз. Туура дем алганда. Бул аскерлер былтыр күзгү чакыруу менен келишкен. Күнүмдүк кызматты мына ушундай даярдыктарды үйрөнүү, тажрыйба топтоо менен өтөт. Азыр болсо атайын багыттагы Скорпион аскерлери атайын ушундай тактикалык машыгуудан өтүп жатышат. Бул болсо күнүмдүк турмушта кайталануучу эле жөнөкөй эле аскерлердин машыгуусу. Мындай машыгуудан кийин күжүрмөн курам бир айда 3 жолу аскердик полигонго чыгып, ок атышууда. Бул тажрыйба Кыргызстандын эгемендүүлүгүнөн бери алгачкы жолу пайдаланыла баштады. Ошо мурда баягы айтып калышчу эле да. Кызмат кылып анан кийин бир жылына 2 жолу автомат атып кайра келгем депчи. Ушулар да мурда болгон. Азыр эми андай эмес. Бардык аскер бөлүктөрдө ай сайын 1-2 жолдан чыкты да. Азыркы аскерлер үчүн майда шарттан маанилүүсүнө чейин каралып жатат. Эгерде мурда кызмат өтөйүн деген жоокер гигиеналык каражаттарды өзү алып келсе, азыр мамлекет тарабынан камсыздалып берилүүдө. Жоокер жатат, ар бир бөлмөгө 4 жоокер. Ушундай матрастары, шейшектери, бет арчулары, бут арчуларынын баары мамлекеттен берилген. Биякта мындай. Бул мисалы бул бир жоокердин эмес экен, полкасы, өзү колдонгон самыны, гигиеналык каражаттары, бүт бардыгы. Өздүк гигиенасын сактап жана мындай кулак чукуучтарынан бери бар экен. Өзүнүн жеке буюмдарын койчу жерлери. Биягында спорттук кийими, анан бул көрөңгү формасы, тактикалык машыгууларга чыкканда ушундай. Соңку жылдары аскерлердин формасына өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Алардын кийимдери бир жылда 2 жолу жаңыртылып, эң сапаттуулары гана калтырылууда. Жаңы формалар мынакей жаңы кирилип атат, мына могулар атайын мульткам түстөгү бардык каражаттар менен, мына ийнине чейин бияк колдун табарсыктан баарын жабат. Бул ушул форма эмне үчүн ушул тандалып алынган? Бул эмнеси менен ыңгайлуу, эмнеси менен жакшы? Ыңгайлуулугу бул деген, мисалы ок тамга тийсе, рикошет болуп кеткенде, мына бардык жагынан жабат. Ийнинен, табарсык жак, колдук жактагы, кабырга жактардагы осколкалардан сактай турчу атайын уруш чыгыш или согуш болуп кетсе, атайын сурмалык зданиянын ичинде штурмга кирген маалда ушундай кийим түрү менен кирип күжүрмөн тапшырманы аткарышат. Азыр аскер кийимдерин атамекендик өндүрүшчүлөр тигип жатканы алкоого алынат. Момдай өңдөгү Кыргызстандын формасы бул. Ошондой эле типтеги тоже кевларовый бронежилет. Биякта пластинасы бар ортосунда. Бул магазин салгычтары, даже боковой
креплениясы бар, моякта даже немеси бар. Ок өтпөйт. Ок өтпөйт. Кыргызстандан чыгарылган жаңы келди. Ооба. Түшүнүктүү. Армиянын эң башкы куралы бул сапаттуу заманбап техника саналат. Бул багытта соңку жылдары алгылыктуу иштер жүргүзүлүп, айрым техникалар оңдолсо, ага кошумча жаңылары сатылып алынды. Соңку 2 жылда Коргоо министрлигинин ар бир аскер бөлүгүнүн автопаркында ушундай жаңы техникалар келип жатат. Маселен, бул БТР 2016-жылы чыгарылган. Дал ушундай БТРдин эле башка үлгүлөрү 2020-21-жылы чыгарылган атайын техникалар дагы Кыргызстанга келип жатат. Ал эми алардын арасында мына ушундай КАМАЗдар дагы бар. Бул КАМАЗ эсиңиздерде болсо керек, Кыргызстандын Коргоо министрлигине атайын абадан коргонуу үчүн Пчора аскерлик техникасы алынган. Мына ошол кезде келген 2022-жылы чыгарылган КАМАЗдар дагы биздин Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнө келүүдө. Учурда аскерлердин тамак ашы да жакшыртылганын айтпасак болбойт. Кечки тамакка бүгүн жоокерлердин алдында балык жана макарон. Бул тамак калориялуу келерин билсеңиздер керек. Жашоодо биякта жашоо абдан жакшы. Өзүңүздөр көрүп аткандай даамдуу тамактар, күндө 3 маал жейбиз. Эртең мененкисин жумуртка, колбаса, сыр, май, нан, ушундай чай, компот ичебиз. Абдан жакшы биякта. Шарттар жакшы. Шарт эң негизгиси жакшы да, кызмат кылыш керек сөзсүз. Чындыгында көптөгөн жылдар бою кыргыз армиясына анчейин көңүл бурулбай келгенин офицерлер өздөрү деле танган жок. Азыркы учурда эң ириде аскерлердин айлык маянасы эселеп жогорулашы бул тармакка бош орундардын жоктугун камсыздаган. 2 жылдай болуп баратат. Буга чейин ушундай көрүнүштөр болуп келген. Азыркы учурда биздин айлык маянабыз эң жакшы десек болот. Мисалы үчүн мен жакын арада эле семинарга Казакстанга барып келдим. Казакстандын айлык маянасы менен ал жактагы офицерлер менен чогуу сүйлөшүп неметтим. Биздикинен эч кандай айырмасы жок экен. Керек болсо кээ бир жааттарда биздикинен аз дагы болуп турган нерселерин көрдүм. 1 жыл кызмат өтөөчү жоокерлер турат. Булар кызматын өтөп бүттү. Келишим менен кайра кызматын улантам деди. Ошондо жаңы кирген жоокер канча айлык алып кызмат кылып баштайт? Эми сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн мен бир определенный эле сумманы айтып коеюн. Бул где-то 40 000 сомдун тегерегиндеги акча. Жаңы кирген жоокер, жаңы кызматка контракттык негизде кирген киши 40 000ден көбүрөөк алат. Мурдан бир 2-3 жыл мурда канча алчу эле? Эми ушунун жартысынан да азыраак алчу да. Азыркы учурда Кудайга шүгүр. Азыр ар бир жоокер, мейли укук коргоо, мейли атайын органдардын кызматкерлери болсун, алардын өмүрү мамлекет үчүн маанилүү. Бир гана аскерди жоготуу бул бүтүндөй элдин жоготуусу жана кайгысы. Эми мындай окуяларга жол бербеш үчүн мамлекет күч түзүмдөрүнө өзгөчө көңүл бурат. Биз баарыбыз тынчтыкта, ынтымакта жашагыбыз келет. Тынчтык болсо, биримдик болсо, мамлекетибиздин жаркын келечеги болот. Кийинки муундарыбыз, урпактарыбыз бакубатчылыкта өмүр сүрөт. Дал ушундай максат үчүн мамлекетибиздин коргонуу жөндөмдүүлүгүн эң жогорку деңгээлде кармап турууга бардык күч аракеттерибизди жумшашыбыз керек. Коргонуу жөндөмдүүлүктү илгерилетүү максатында президенттин тапшырмасына ылайык жаңы аскердик доктрина иштелип чыкты. Жакын арада эле мына улуттук коопсуздук кызматынын кибер коопсуздук боюнча бөлүмү ачылды. Азыр кибер коопсуздук боюнча дагы сөз болду. Кыргызстан ушул тармакта баягы адистештирилип, ушул агым менен тең агып бартабы мындай кибер коопсуздук боюнча биздики? Биз башка мамлекеттерден артта калган жокпуз. Өзгөчө биздин өнөктөш мамлекеттер менен ушул маселеде чогуу иштеп атабыз. Кибер коопсуздукту биз кармабасак, анткени азыркы заман ушундай. Азыр цифралаштыруу, компьютеризациялоо ушундай процесстер жүрүп атпайбы? Баары цифрага өтө баштадык. Анан ошол мезгилде
шылымдарда табылат экен, башка күчтөрдө табылат экен. Ошол экини пайдаланып, ошол экини бизге зыян келтирүүгө аракет жасагандар. Анан биз аны убагында жасабасак, кийин кеч болуп калат. Анан ошол эки биз азыр жалаң эле өз мамлекетибиз. Бул биздин жанагы ОДК мамлекетине кирген өлкөлөр менен де биргелешип жасап атабыз муну. ШОС мамлекетине де кирип атат, СНГ мамлекеттерине де биргелешип ошол экини чогуу жасап атабыз. Ушу тапта Баткен областында дагы чек ара окуясына курман болгон жана жаракат алган аскерлерге мамлекет кенемте төлөп, ар тараптан колдоо көрсөтүүдө. Белгилүү ар бир ошол жерде курман болгон эр жигиттердин жакын туугандардын үй бүлөлөрүнө биздин президентибиздин колдоосу менен берилди. Эми мыйзам бузганчы пара талап кылган ким болбосун, алар улуттук коопсуздукка доо кетирип, коргондуу жөндөмдүүлүккө сокку урган болуп эсептелет. Аларга президент Садыр Жапаров акыркы эскертүүнү берди. Аскер кызматкери же чиновник болобу, же укук коргоо жана атайын органдардын кызматкерлери болобу, биздин коргонуу жөндөмдүүлүгүбүзгө доо кетире турган болсо, эң катаал жазага тартылат. Дагы бир жолу кайталаймын, андай ата мекендин чыккынчыларына эч кандай кечирим болбойт. Бул күнү каладагы улуттук филармония дагы бир кырандарды чогултту. Аларды кесиптик майрамы менен президент Садыр Жапаров куттуктап, кызматында эрдик көрсөткөндөргө сыйлык тапшырды. Куткаруу иштерине барган жигиттерибиз урандынын астында калган туугандарына жардам бере албай, айласы куруп, кыйынчылыкка туш болгон түрк элине жөлөк таяк болуп, жакындарын куткарып, адамгерчилик деген улуу сапаттын үлгүсүн көрсөттүңүздөр. Сыйлык алган куткаруучулар Түркиядагы зилзалада каармандык көргөзүп, ондон ашык адамдын өмүрүн сактап калышкан. Күн түн дебей, чалыктым, чарчадым дебей, жер титирүүнүн кооптуу чогунда издөө куткаруу иштерин жүргүзүшкөн. Мына ошол учурда Рысбек мырза кесиптештери менен бирге урандылардын алдында калгандардын өмүрүн сактап калууда эмгеги зор. Сиздердин жумушуңуздар жаңы жаш уландарды куткаруучу болом деп бир шыктандырып койду окшойт да. Эми бул жака тармакка кызыккандар да көп болот болса керек. Эң туура мына мен азыр өзүмдүн гана ушу мамлекеттик куткаруучулар даярдоочу борборун айта турган болсом, ошол жерде бүгүнкү күндө буга чейин көптөгөн вакансиялар болсо, бүгүнкү күндө бизде уже резерв кадров очередь кезекте турушуп атат. Элибизге кызмат кыла бериңиздер. Кудай буйруса, тынчтык болсун. Баарыбыз да ушундай бирдик болуп, бир кызмат кыла берели. Рахмат силерге. Дайшатсар займчес! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Гип-гип! Ура! Мыкты, дасыккан куткаруучулардын даярдалышы, алардын кесипкөйлүүлүгү өзгөчө кырдаалдар министрлигинин беделин эл аралык деңгээлде өстүрдү. Бул соңку жылдары мамлекет тарабынан көрсөтүлгөн колдоонун натыйжасы. Буга чейинки берген интервьюңузда бизге ушул жаңы тик учак менен камсыздалган табыз деп аттыңыз эле. Ушул боюнча маалымат берип берсеңиз. Бул аябай жакшы суроо. Биздин өзүбүздүн бюджетинен 2 тик учак алганбыз. Азыр ошо биздин өзүбүздүн кызматта турат, өзгөчө кырдаалдар министрлигинде. Анан Садыр Нуркожоевич 1,5 жыл мурун Владимир Владимирович менен жеке мындай жолугушуусунда ушундай тик учак тууралуу сөз болуп кеткен экен. Ошо Садыр Нуркожоевичтин аракети менен бизге Российская Федерация жаңы Ми-8 МТВ деген, МТВнин айырмасы бул именно бийик чокуларга уча турган, атай ошого жасала турган вертолетту Россия бере турган болуп атат. Соңку жылдары Кыргызстан тышкы саясатта араб дүйнөсү менен кызматташууну бекемдөөгө умтулуп келет. Алардын катарында Палестина өлкөсүндөгү эл аралык аренада колдоп келет. 16-июнда президент Садыр Жапаров дал ушул өлкөнүн мамлекет башчысы Махмуд Аббас менен жолукту. Палестина өлкөсүнүн башчысы Кытайдагы мамлекеттик сапарынан кийин Кыргызстанга жол ара Садыр Жапаров менен жолугушууну эп көргөн. Өлкө башчы өз сөзүндө боордош Палестина мамлекети менен достук мамилени тереңдетүүгө жана ар тараптуу кызматташууну чыңдоого кызыктарлыгын билдирди. Учурдан пайдаланып, сизге Кыргыз Республикасына өзүңүздүн бир ыңгайлуу убагыңызды карап туруп, расмий иш сапарыңыз менен келип кетүүгө чакырамын.
Ошондой эле биз Палестинанын сиздин тышкы иштер министриңиздин август айында келишин чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Анын жүрүшүндө биз маанилүү келишимдерге кол коюп, эки тараптуу кызматташууну мындан ары дагы талкуулаганга даярбыз. Өз сөзүндө Махмуд Аббас Палестина тараптын Кыргызстанда өз элчилигин ачууга жана эл аралык кызматташуу агенттигин Кыргыз тарап менен байланыш түзүүгө багыттоого даярдыгын белгиледи. Биз ушул деңгээлден биздин алакаларыбызды, кызматташтыгыбызды ушул деңгээлден жаңы тепкичке чыгарууга умтулабыз. Ушул биздин мындай эффективдүү кызматташтыгыбыз жаңы мындай чөйрөлөрдү камтышын каалайбыз. Патриоттук сезимдер, толкундануулар, акшумкарларды сүрөнгө алган шаар тургундары стадионду шаңга бөлөдү. Трибунадан спорт сүйүүчүлөр менен бирге президент Садыр Жапаров көрөрман катары көз салып отурду. Бул беттеш акшумкарлар үчүн өтө жоопкерчиликтүү болчу. Себеби дүйнөлүк футболдо ФИФАнын рейтингинде 24-орунда турган Иран Ислам Республикасынын курама командасы менен беткелди. Албетте бул оюн Кыргыз футбол курама командасынын башкы машыктыруучусу үчүн дагы оңой эмес болду. Штефан Таркович курама команданын башына келгенден бери экинчи гана оюн өтүп жатат. Демек кандайдыр бир жыйынтыктарды айтуу али эрте. Жыйынтыгында Борбор Азия футбол ассоциациясынын эл аралык турниринин алкагында өткөн бул беттеште Кыргызстан футбол курама командасы Иранга 1-5 эсебинде жеңилүү узасын тартты. Эми эл аралык турниринин алкагында биздин акшумкарлар Ташкент шаарында 3-орун үчүн 20-июнда күч сынашышат. Ишемби 17-июнь Талас шаарынын жаңы аэробекетин куруу үчүн жумушчулар таң эрте иш үстүндө болуп, жумуш кызуу жүрүүдө. Аба майданын жалпы аймагы 78 гектар. Аэропорт ишке берилсе саатына 100 авиа жүргүнчү тейлөө мүмкүнчүлүгү бар. Аэробекетибиз 662 квадрат болгон. Бул жерде бүт шарттар. Мурдакысы аныкы 30 эле адам саатта өтө турган майларда кичине келип болгон. Азыр бул жерден көргөзсөм болот сизге артта. Бул болсо азыр 662 квадрат болду. Бул жерде бардык шарттар каралып кетти. Анын ичинде бул жерде уже регистрация боло турчу. Андан кийин күтүү залы, прилет, багаждарды алып чыгып кете жайы. И бул жерде VIP зал бары каралган. Эне бала бөлүмү алда карап кетти. Долбоордук сметалык документтери бүткөн, башкысы пландалган убакытка курулуш иштерин аяктоо тапшырмасы турат. Таластын шаары башталды. Эми башталганда акчасы маселеси решаемый выделяют деген сөз. Срок болсо примерно где-то в сентябре, в октябре деди го шефтер. Ошого карата буюрса жумуш болуп атат, ошого чейин жетебиз деп ойлоп атабыз. Задержка материалдан болбосо эле биз настроены ошол убакка бүтүргөнгө. Азыр Кудай шүгүр, погода да позволяет жакшы. Өлкөдөгү аэропортторду модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу туризмди өнүктүрүүгө өбөлгө болоору бышык. Узартса болобу же ошо бир жети менен эле калабы? Жок, узартса болот. Негизи бир жети ички каттамдарга толук жетишет. Өлкө ичиндеги аэропорттордун айрымдарына оңдоо иштери жүрүп жатса, айрымдары мына колдонууга берилүү алдында турат. Алардын бири Аксы районунун Дербент шаарында жайгашкан Караван аэропорту. Оңдоп түзөө иштери менен таанышкан президент Садыр Жапаровго Караван аэропорту калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы жана учуп конуу тилкеси кеңейтиле тургандыгы тууралуу маалымат берилди. Учурда оңдоо иштери дерлик аяктоо алдында турат. Аэровокзал июль айынын аягында ишке берилип, жүргүнчүлөрдү кабыл ала баштайт.
Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен Кыргызстанда аймактардагы аэропортторду модернизациялоо жана ички каттамдарды калыбына келтирүү улантылууда. Жарандык авиациянын бардык эл аралык талаптарына шайкеш келтирүү маанилүү. Көз жоосун алган бул имарат УКМКнын Талас облусу боюнча башкармалыгы үчүн ачылып отурат. Сапка тизилген бул коопсуздук кызматкерлеринин маанайы жайдары. УКМКнын өзү курамы мамлекеттик Талас облусу боюнча башкармалыгы жаңы имараттын ачылыш өдөрүнө сапка тизилди. Саламатсыздарбы жоокерлер? Саламат болуңуз. Элестетиңиз, 1936 жылы салынган Талас башкармалыгынын эски имараты жыл сайын оңдолуп, ири суммадагы каражат сарпталып, ага кошулташыл кабинеттин жетишсиздигинен улам 2-3 кызматкерлер отуруп иштеп келишкен. Эми жаңы имаратты караңыз. Кенен жана жарык тек гана иштөө керек. Здание суук болчу, мына жердеги здание азыр ысып коюп турган. Анан кийин азыр эмне бүтүп барып барды. Ал убакта техника деген деле оңой менен жок. Биртеке бир мероприятие ички сырткы коопсуздук боюнча иштей турган десек, эмеде Бишкекке эмете центральный аппараттан алыш керек болчу областагылар. Азыр болсо бүтүп алып берип туруп, эмне кааласа бар, только иштеш керек. Жаңы курулган имараттын аянты 2000 чарчы метрди түзөт. Президент Садыр Жапаров жаңы имарат жаңы шарттар коопсуздук органдарынын кызматкерлерине дем жана күч берерин айтты. Заманбап имараттын ачылышы менен улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерлеринин ишинин натыйжалуулугу артып, ички жана тышкы коркунучтарга каршы күрөшүүнүн сапаты жогорулайт деп сиздерге чоң үмүт артамын. Дүйнө ааламдашып, заман чакырыктары менен коркунучтары күч алган маалда сиздерге кажыбас кайрат, бекем эрк, мекенчил сезим каалаймын. Ата мекендин коопсуздугу үчүн күнү түнү тыным албаган ак эмгегиңиздердин акыбети кайтсын. Ибаса шарт демекчи жаңы имараттын жер төлөсүндө кызматкерлердин тактикалык машыгуу залында президент Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев менен бирге ок атты. Өлкө башчы профессионалдык кызматкерлерден кем калбай, бутага таамай тийгизди. Bir yerde uçacak şey. Kабинетке biraz разбросын. Соңку 2 жылда күч түзүмдөрүнүн бардык тармагы заманбап техника жана курал жарак менен камсыз болуп жатканы өлкөнүн бүтүндүгүнө жана бейпилдигине шарт түзөт.